Assalamu alaikum dostlar. Bugün İstanbul'dagi eng çoğ meçit bolgan Jamlıca деген meçitти көргөзөm. Ал жака Üsküdar'dan 15S деген автобус менен келсеңер болот, же болбосо метробус менен келсеңер болот. Биринчи мосттон өткөндөн кийин түшүп калыш керек. Эгерде вапурлар менен келсеңер, ушул жерден түшүп калып, мынакей Üsküdar автобустардын остановкасы ушул жерден кетет, 15S. Мына ушундай сары автобустар кетет, 15S деген. Сынын конечкасы ушул жер. Мындай маршруткалар да келет экен. Jamlıca Camii деген. Автобустун конечкасынан түшкөндө эле көрүнөт мечит. Мынакей кириши ушул жер. Кичинекей парк бар экен бул жерде. Бул жак мечит. Мына жерден тепкичтер менен өйдөгө чыгыш керек. Аялдардын намазханасы болсо ылдыйк этажында экен. Ушул жерде. Бул жерде музей, китепкана да бар экен. Дараткана. Бул жерден болсо мечиттин киришине чыгасың. Мечит бул Стамбулдун эң бийик жеринде жайгашканына байланыштуу бийик жерден сонун болуп көрүнөт шаар панорамасы. Бүгүн бирок погода бир аз булуттуу, анан шамал болгон үчүн сыртта видео тартканда көп сүйлөбөйм, сүйлөгөн сөздөрүм угулбай калат шамалга. Бул жак болсо Стамбулдун Азия тарабы. Негизи Азия тарабы жаңы курулуп аткан шаар болгон үчүн бул жердеги үйлөр мындай порядка менен түшкөн жана чоң бийик үйлөрдүн көпчүлүгү Азия тарабында жайгашкан. Азыр тушумдагы райондор болсо бул Умрание, Аташехир, Пендик деген райондор. Мечиттин киришинде болсо бул оң жагында, сол жагында мына ушундай чоң бош намаз үчүн атайын бөлүнгөн жерлер бар. Мечиттин сыртына эле бул 20 миңдей киши батат экен. Ал эми мечиттин ичине киргениңде мечиттин ичи өзү 3 этаж. Мечиттин ичине 15 миңге чукул адам батат экен. Бир учурда жалпысынан 60 миңден ашуун кишилер намаз окуса болот экен. Бул мечит Султанахметтен алыс болгон үчүн туристтер өтө көп эмес. Түртүшпөйсүң, тыгылышпайсың. Свободный. Мечиттин панорамасынан Стамбулдун Азия тарабындагы, Европа тарабындагы көрсөңөр болот. Сонун болуп вид ачылат. Азыр мен көрүп аткан жер бул Стамбулдун Европа тарабы. Ортодогу бул Босфор. Чоң үйлөр, бул Маслак, Эминөнү, Левент 4 деген райондор. Сол жакта болсо бул тарихи шаар, исторический город Константинополь, Эминөнү деген азыркы аталышы райондор ошол жакта, базарлардын баары ошол жакта жайгашкан. Мармара деңизи. Бул жер болсо уже мечиттин ичи. Ушул жерге эле 10 миңдей адам батат экен. Жерде болсо китеп саткан магазин бар экен.
Бул болсо түркчө Шадырван деп коет. Даара атала турган жери. Мечитти куруу идеясы болсо 2012-жылы айтылып, ушул жер тандалган экен. Бул жердин тандалышынын себеби болсо, бул жер Стамбулдун эң бийик точкасы болуп эсептелет экен дагы. Бул мечитти шаардын ар кайсы бурчунан көргөнгө болот. Ал эми курулуш иштери болсо 2013-жылы башталган экен. Жалпысынан 62 проект катышкан экен бул мечитке курдуруш үчүн. Анын 9-у финалга жетип, жеңүүчү болуп 2 аял архитекторлор табылган экен. Girişte olsa mınдай paketler var atayın. Öt kiyimlerde kolunları alıp giresiniz. Naki içi, girişi. Girişi. Meçit bolso eski Selçuklu Osman stilinde salıngan. Аябай чоң мына киргенде эле. Бирок башка эски мечиттерге салыштырмалуу бир аз мындай жөнөкөйрөөк, өтө эле мындай раскош эмес. Kilemleri bırak, aябай murun жаңы кезинде жумшак болчу, азыр элдер баса берип анча жумшак эмес болуп калыптыр. Мечит жөнүндө аябай кызыктуу фактылар көп экен. Мисалы үчүн, салынып турган килем кол менен тигилген Түркиядагы эң чоң килем болуп эсептелет экен. 17.000 метр квадрат экен. Мечит тууралуу болсо, дагы бир кызыктуу факты. Бул мечиттин эң негизги главный куполу жерден 72 метр бийиктикте турат экен дагы, диаметр 34 экен. 72 болсо бул Түркияда жашаган улуттардын 72 улуттун өкүлү жашайт экен дагы, 34 болсо бул Стамбулдун международный коду экен. Ошону түшүндүрөт экен. Потолокто болсо 16 Алланын ысым сыпаты жазылган экен. 16 болуп жазылган себеби болсо, тарыхта түрк элдери 16 мамлекет түзгөн экен. Ошо хундардан баштап акыркы Осман империясына чейинки түрк мамлекеттеринин саны 16 болгон экен. Ошону түшүндүрөт экен. Негизи Түркияда эски түрк аталарыбыз деп түрк элдерине жылуу мамиле кылып, жакшы сыйлашат. Ал 16 мамлекеттин ичинде биздин дагы ата-бабаларыбыз эсептелет, ошолор дагы кирет. Мисалы үчүн Амир Тимурдун мамлекети, Хорезм шахтардын мамлекети, кийинки Селжуктардын мамлекети, Осман империясы баары. Хундардан баштап акыркы Осман империясы кулаганга чейинки түрктөрдүн тарыхтагы 16 мамлекетини түшүндүрөт экен. Азыр намаз учуру башталды, пешим окулат. Бул жер болсо минбар 21 метр экен. Жумада байрам намаздарында имам ушул жерге чыгып кутба окуйт. Мечит болсо ичинен 3 этаж экен. Бул жерден чыгасың. Бул болсо эң үстү, 3-этажы. Мечиттеги кызыктуу фактылар мен аябай мындай өзгөчө таң калтырды. Ар бир детальдарына чейин көңүл буруптур. Мисалы үчүн бул жердеги мунаралардын бийиктигинин өлчөмү дагы мисалы ар кандай бир түшүнүктөрдү берет экен. Мисалы мечиттин 6 мунарасы бар экен. Ал 6 мунаранын 6 мунара болгонунун себеби бул имандын 6 шартын түшүндүрөт экен. Ислам дининде иман келтиргенден кийин бул 6 шарты бар. Биринчиси Алланын бар экенине, бир экенине иман келтирүү, экинчиси Алланын периштелерине,
3-cü kiteplerine, 4-cü peygamberlarına, 5-ci ahiret gününe, 6-cı taqdırga, жақшылық жамандық Кудайдан деп билип, ошого иман келтирүү. Жамылжа мечити бул дүйнөдөгү чоң мечиттердин катарын толук айткандагы Түркиядагы эң чоң мечит болуп эсептелет экен. Бул жак болсо мечиттин оң жагы экен. Мына жерде кичинекей парк бар, ушул жакка чыксаң Стамбулдун Европа тарабы, Босфор, Золотой Рог, Мармара сон болуп көрүнөт. Мечиттин болсо 6 мунарасы бар экен. Бул 6 мунара исламдагы имандын 6 шартын түшүндүрөт экен. Бул жак болсо Стамбулдун Европа тарабы, мынакей Босфор, Маслак деген район, Мечидие көй деген райондор мынакей чоң высоткалар турган жер. Сол жакта болсо исторический шаары Султан Ахмет. Мечиттин төрт бурчундагы бул мунара 107 метр 10 сантиметр болуп, бул 1071 жылы Селжуклу султаны Алпарсан менен Византия империясынын ортосунда болгон согушту түшүндүрөт экен. Ал согушта Селжуклу империясы бул Византия империясын жеңип, Стамбулдун Анатолия, Азия тарабын бүтүндөй өздөрүнүн башкаруусуна алган экен. Мечиттин оң жагында болсо бир чакан кичинекей паркы бар. Ушул жерге келип сүрөткө түшүп, панорамасынан шаарды карап, сонун эс алып кетсеңер болот. Эгерде үй бүлөлүү кишилер болсо, бала чакаңар менен да келсеңер болот. Себеби кичинекей детский площадкалар бар. Балдарыңар да ойноп кетсеңер болот. Мечит тууралуу кыскача ушундай маалыматтар. Стамбулга келгендер болсо, келип кетсеңер болот. Ал эми бул жакта жашагандар болсо, сөзсүз келгиле. Убактыңар болсо, китеп ала келсеңер да болот. Ушул жерде отуруп, китеп окуп, манзараны карап, эс алып кетсеңер болот.